Аскарбек Алимбаевич, сиздин 1 саат кечип келгениңиз жакшы болду да. Азыраак кей турган болдуңуз да. Бу эрендериңиз келгенде эле 45 минут 50 минут сурады баяндамага. Сапар Жумакадырович бюджет менен келгенде 30 минут сураса биз 20 минут беребиз да. Булар 45 минут бер дейт, биз отчет беребиз дейт. Анан коркуп кетип, чочуп кетип, бир 10 минут, 15 минутка араң көндүрдүк. Анан уга турган, жуга турган эчтекеси жок. Ал Азимыч айтты да, бул ушул киши көтөргөн. Көк түтүн боюнча чырды, Бишкекте эмнече көк түтүн басып кетти. Чыныбайкын чыр чыгарып жүргөн көк түтүндө. Жоон эч ким уккан жок. Анан жоон карасам, атмосфералык абаны коргоо боюнча деп туруп бияка жазыптыр. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын 2018 жылдын 12 январындагы буйругу менен ушу Бишкектеги эмнече көк түтүн каптап атат депчи. Анан жыйынтыгын жазып атканга каратан көрө. Аламедин районунда жекешкер Суамбеков иштеткен мончонун мерчемден тышкары текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган укук бузуунун негизинде 30 000 сом айып салынды дейт. Зуракандын суу куйган мончосу Бишкек маны булгап жибериптир да. Мына отчет. Химиялык коопсуздук боюнча бензин ташыган бир машина оодарылып кетип 73 000 сом айып салыптыр. Жер ресурстарын койгон боюнча дейт. Кыргыз нефтегазга 46 000, кичи чыгарат алтын казганга 1500 сом, Шыралжын таласта алтын казган эмеге 18 000 сом айып салыптыр. Гыйраткан экен. Суу ресурстарын койгон боюнча Карабалта суу каналына 30 000 сом, Илина групп жоопкерчиликтен 30 000 сом айып салыптыр. План ушул да. Калдыктарды жайгаштыруу боюнча, свалкалар боюнча айтышты да. Ош шаарындагы Киров мектеп гимназиясына мусорду туура эмес пайдаланган экен 15 000 сом айып салыптыр. Мына отчет. Мына. Ушундай менен келип алып, ана 45 000 сурап атат. Экологияны ушул бузуп атабы? Экологиялык коопсуздук ушул Зуракандын суу мончосунан жатабы? Бишкекте ошол булгуп атыптырбы? Эмне деген отчет? Бул экениңиз ушунчалык көп сүйлөдү. Бир неме жок. Буларды сары мерденгене жибериш керек шакылдатып. Шайыр аталар деп. Түшүнүп сүйлөй берет экен, сөз бербейт экен. Шакылдайт менен. Эң экологиянын коопсуздукту силер тиги Кумтөрдөн баштагыла. Соттоштуңар эле. Эгем апрель революциясынан кийин 6 миллиард сомго жакын акчаны уттук дегенсиңер, шардана кеп кылгансыңар. Ошонун канчасын алдыңар? Айткылачы. Элишесин, айтыңыз. 6 миллиард боюнча 6 миллиард койгонбуз. Экинчи инстанцияда сот болду. Бүгүнкү күндө ошол биздин соттошкон иштер боюнча азыркы күндө тиги 50 миллион жана доллар деп бөлүнүп аткан ошол тиги эмен негизи соттошкон жана бөлүп беребиз деп аткан 10 миллион эмеге тиги онкологияга которулуп аткан акчалар ошол биздин койгон иштердин негизинде соглашениянын негизинде макулдашылган. Бул эмне тыштык келишим менен бардыңар банда? Доодон баш тарттыңарбы? Негизи соглашение болгон, соглашение. Аны азыр сот жыйынтыгы болуп атат да. Онкология менен экология эмне айырмасы? Жок, сот биз сотко бердик да, сот боюнча болуп атат. А соглашениеде ушулар ушундай баягы эмелерге келген. Анда бул соттошууга эмес, соодалашууга бардык деп айтат да мунучу. Силер мондай кылып 6 миллиард сомду өндүргөнчө силер онкологияга 10 миллион бергиле деп, аны 7 миллион түштү туурабы? Фонд рекультивацияга 6 миллиондон берип келген, 69 миллион беребиз деди. Бирок канчасын алган мен билбейт экенмин. 310 миң доллардан 69 миллион берет. Коя туруңузчу, мен суроо берип атам сизге. Шыпылдай берет экенсиз. Өмүр бөлүшүп келесиз. 310 миңден төлөп келсе 3 миллион доллардан төлөйбүз деген. Бул соглашениесинде турат. 6 миллиондон төлөп келсе 69 миллион доллардан төлөп беребиз деген турабы? Фонд развития охранаға 50 миллион доллар бересіз деген. Аны Аскарбек Алимбаевич айтты. Қандай қылып қойдыңыз депші. Қалғандар ма чемнен айтасыз? Общий 100 миллион болот да, жана биздин койгон 6 миллиард. Канчасын алдыңар? Азыр ала элекпиз биз. Азыр чечилгенде жооп беребиз да. Чечилген ушуларбы? 30 000 сомдон. Жок. Мына эми сиз коетуңуз. Бишкек Кыргызстан боюнча 391 свалка бар экен, мусорный полигон. Ошонун 61 гана мыйзамды иштеп атыптыр, 330-у мыйзамсыз кылып атат да. 330 мыйзамсыз иштеп атат. Эмне чара көрдүңүздөр? Боюнча административдик жоопкерчиликтерин карадык, анан кийин предписание берип атабыз. Анткени бардык свалкалар сиз билесиз, айыл өкмөттөрдүн баары жайыт жерлеринде турат.
Мен каяктан билем, эмнеге билишим? Жок, эми айылдарда Сен тотпайсыз. айылдарда ошол көпчүлүк ошондой туруп атат. Бул боюнча өкмөткө сунуштарыбызды бердик. Анткени местный самоуправление алып барыш керек район администрациялар, айыл өкмөттөр. Биз инвентаризация жасадык, тактадык. Учетун тактап, жоопкерликтерин кароо боюнча сунуштар бердик. Инвентаризация жасаганча свалкалардын баардыгын ишкерлер сатып кетти. Бизге депутаттарга келип атат. Могу жердеги Сокулуктун свалкасын алып берчи, Караколдун свалкасын алып берчи, Балыкчынкын алып берчи, Чолпон танкына жетишпей калдым деп. Бизнестин бар свалкада. Бишкектин свалкасы $50,000 турат, туурабы? Азыр кайсы групп? Агропром холдинг деген неме $600,000 төлөп атат. Вице-мэр айтты, мен свалканы билбейт экен дейт. 8 жыл вице-мэр болуштуп атыптыр. Иши да жок экен. Басып турган эмес болуш керек. 35 гектар жерде Бишкектин свалкасы бар. Окаттын бар ошол жерде. А жерде пластик, пластмастар. 5 сомдон алат. А рынокто 15 сомдон. Bir günde 10 tona çıkat. Eseptep beriңизчи. Bir günde 10 tona çıkat. 150,000 сом. Bir ayda kança болот экен? 4,5 миллион сом. 600,000 сом төгүп атат. Тытышып жүрөт ишкерлер. Полигондор бергилди. Басылар болсо эми инвентаризация кылдык, анан кийин 330 мыйзамсыз иштеп атат депчи. Мыйзамсыз иштейт да. Айдын бар жеке ишкерлер менчиктештирип алса. Бишкек шаарына ушул калдыктарды калыбына келтирип жайына боюнча 11 миллион евро комиссиядан алынды эле акча. Грант. Эмне иш кылып атасыздар? Алынып атат. Анан этап-этапка бөлүнүп өздөштүрүлүп атат. Өздөштүргөндө эмне? Силер азыр $269 3,000 бак алыпсыңар да. 18,000 сомдон. Техника да алынды. Техникаңарды уктум мен, көрдүм. Эски свалканы рекультивация боюнча ишке киришип атат, жаңы полигонду куруу боюнча ишке киришип атат. Ошо жаңы полигонду курабыз, мындай кылабыз, тигинтебиз деген иш боюнча жок. Силер чү дегенде эле бак сатып келип баштадыңар да. 3,000 бак алышты да. $269 эсептесең 18,000 сомдон. Жана тесттин отверткасына болуп баратат да силердики деле. Ошол жакка кетип баратат. Тендерди силер тең бер да. Сразу бак аласыңар. Эмне аласыңар бак алып? 30 гектар жерди алып туруп, жагы салгыла полигон, мусорный полигон салгыла. Аны болсо азыр жыргашып атат ошол иштеп аткандар. 500 киши иштейт экен. Bir Bişkekler şu çoğun ошол жакка полигонго басып барбайт. Аяк чоң, мафия. Киргизбейт экен. А сиз айтасыз, мен ал жакты билбейт экен, мен башкалар эме атпакчы. Кып-кызыл акча бар ошол жерде. Астра келген эмеге жаңы полигон кылабыз, анан кийин ушундай кылабыз деп туруп, 11 миллион евро комиссиядан грант алып алып туруп, ана мусорный бактан баштадыңар. Анда да 3,000. Эмне үчүн аз эмес? Аскар Армеш көрдүңүзбү? Булардын иште даярдыгы жок. Өздөрү билишпейт. Анан келип алып 45,000 сурайт. Эмнени айтты 45,000 мен 45,000 төмөн эмес, мен 3,000 окуп чыктым аны. Аттап. Каралардын эле. Жок эчтеке. Анда ал айзымыш жакшы айтты. Канча акча аласыңар? Бюджетте 230 миллион дейт. Алып келген пайда 882,000 сом айып болсо алыптыр. Эмне керек бар анда бир килеген органдын? Булар өкмөткө эмес, чөнтөк иштеп аткан турбайбы? Булар өлкөнүн эмес, бөлкөнүн кабын ойлоп аткан турбайбы? Отчет үстүнө болсо эмнени айтабыз анан биз?